Урматтуу достор, азыркы учурда биз Жумгал районунун Кызар тайлына келдик. 2-3 жыл жакшы карайбыз. Андан кийин мөмөсүн бере баштайт. Дыйкандар түшүнөт да. Алтында булчу. Бул алтындай кучакта эле жатып алгың келет го мындай жерлерге. Эртең менен сөз бир 9-10го чейин күн чыга электе отойм. Кечинде дагы уй келе электе отойм, күнүгө отойм да. Буга 2-жыл болду азыр. Сорту Селеченская 2000 штуктан ашыгыраак келебиз. 1000 штугу бар азыр. Бардыгы байлады. Байлады. Мындай отуруп карасак, отуруп карай турган болсок, карагат өзү жакшы өсүп калыптыр, Анан түйүнү болсо адаттагыдай арык менен эмес, сиз тамчылап сугаруу системасын жөнөткөн экенсиз. Бул бакканга оңой болот экен аябай. Ылайыктуу анандай. Убакыт да кармабайт. Мен ушу астын түбүндөгү бир 2 жолу эле отоп койдум. Ушуга чейин. Башка жерлерин чалгы менен эле чаап койгом. Жакшы. Арык болгондо таптакыр башкача болмок. Арык болгондо ушул жердеги азыгын да агысат дейт. Бул каскамыз глубинасы бир 50ге чейин касып барып, бир 10-15 сантиметр жерин кык салып, анан кайра өзүнүн эле топурагын салып, анан муну отургузганбыз да, кык бакка жолой элек. Анан бул түшүмгө киргенде саба эмеси тамыры дагы барат жерге. Кыкка барган кезде ошондо анан буга да удобрение болуп калат. Түшүм байлаганда кандай байлады? Өзү негизи Селеченский бо түйүнөн баштап байлайт да. Ошондой болдубу сизде бир аз? Түйүнөн байлай берет экен, мынтип мындай кылып жыш эле байлайт экен. Капкара болуп биз буга чейин терип алганга эметилбей калды ошо. Айыл чарба тармагынын башка бөлүктөрүнө өткөндөр көппү же сиз эле баштап атасызбы? Кээ бирлер келип көргөндөр бар, ушундай тиксек жакшы болот экен деп. Азыр көбү мындай карап турат окшойт мени. Аңдып турат. Мындан жакшы киреше болот турган болсо. Эгерде ушул туура болсо биз кылабыз, эгер акча тапса. Эгер минуска кетсе, анда болбойт экен, мына көл кылбадыбы деп айтышат да. Көө тиешелүү 5 гектарга чукул жерибиз бар. 3 гектарын иштетебиз. 2 гектары да иштелбей жатат. Эмне кылып иштетесиздер? Аяктыкы арпа, анан көпчүлдүк чөп менен иштетебиз. Бир 2 гектар жерибиз бош турат азыр. Максатыбыз ошол болчу, муну бияктан үйрөнүп, огороттон жакшылап үйрөнүп алып туруп, анан мындан көчөт чыгарып, ошол жака өтсөк жакшы болуп кетсе депчи. Өзүңүз эле көчөт жасайсыз? Өзүм эле көчөт жасап, тиги айткандай тиги жерди бош калтырдым. Агрономдук билим жагы кандай болуп атат негизи? Негизи билим алыш керек экен. Буга керек бекен? Керек экен. Жалбырак саргарганда биз азыр агроном байкелер менен чалып, алардын ден соолугун сурап, ошолордон үйрөнүп, акалап үкөлөп, келип чакырып көргөзүп ушинтип атабыз азыр. Биз деле ойчул ойлонгончо тоон ашыптыр дегендей. Тоон ашыптыр дегендей эле чыгып алганбыз, тигип алганбыз да эчтеке билбей эле. Бирок бара көнөт экен. Огородторубуз иштелбей калды, көп эле мал кирип салат огородторуна. Анан кийин ошо тебеленип эле калып атат көбүнчө. Анан суу дагы тартыш болуп атат да, бул жака мен ошон үчүн дагы эме кылдым. Бул жерден канал өтөт, бирок аякта 10 күн эле суу болот. 20-25 күн суу жок болот аякта. Анан кийин биз муну ошон үчүн тамчылатма сугаруу кылдык. Жерден скважина менен эле сордуруп, насос менен бассейнге толтуруп, анан мотор менен бияка агызып коебуз. Ороттун эле вареньясы. Кайнатып койгонсуздар. Кайнатып. Бисмилля деп остей эле. Туугандар, оң кол менен жеп атам, камерадан тетир болуп калышы мүмкүн. Холм. Жана айтып атпаймынбы? Мына Илгиз байке деле турат. Нарынан Жумгалдан чыккан жакшы агроном экен. Бала кезде биз нанга сүйкөп туруп, каймакты биринчи эмеден сары майдан сүйкөп, сары майдын үстүнө карагатты сүйкөп туруп жесең, ушундай даамдуу болот да. Азыр деле силер ошону көргүлөчү. Кызартта малина ушундай болуп, азыр менин боюман бийик өсүп аткан экен. Расул байкеге келдик. Расул байке, бул жакта канча түп малина бар азыр? Башында тиккенде 4-жыл быйыл. Биринчи жыл тиккенде где-то бир 1800 түптөй тиккен. Эми азыр андан көбөйүп кетти азыр. Гумус өзүнчө эле даяр.
Мына дагы күрөктү бут менен мындай тепкилеп казбайсыз. Мына карап тур. Лопатканы унутуп калган болсоң, келип туруп эле өзүң мындай эле кол менен. Эмне кылып атасың десе, жер казып атам деп койду. Короче, мындай жерди дыйкандар түшүнөт да. Алтында булчу. Бул алтындай кучакта эле жатып алгың келет го мындай жерлерге. Муну мисалы биз 22 жылда ушуга жетиштик да, аны салып, муну салып, кыгын салып, мындай келип туруп бир жаманына көрүп кетесиң кээде. Эмнеге силерде жериңе ушундай сонду? Эл менен аралашып, жер кыдырып жүрөсүз да, топуракты көрөсүз, мөмөнү көрөсүз. Кандай ойдосуз? Мен Өзбекстанга барганымда бир мактанышканда, өзү 1,5 метр өсөт, бизде 2 метрге чейин жетет деп. Мына жерде мактанбай эле 2 метрден бийиктер бар экен да. Анан негизи дагы бир идея. Көп нарынга келгенде айткыла, бизге нарынга эмне жакшы өсөт деп сурап калышат да. Көп адам өзү картошка, ошол нерсе менен тегип да. Мына малина өскөнүн көрдүк, карагат өскөнүн изилдениш керек экен деп койдум. 1 тонна тердиңиз ошондо былтыр, Былтыр 1 тонна тергем, ортолгандан кийинкисин. Тамчылатып сугаруу системаларын орнотуп турсуз бардыгы. Бирок малдын бир нерсеси бар экен да, Расул байке, мындай сүйлөшүп көрбөйлүбү? Малды мисалы 365 күн болсо бир жылдачы. Ошол 365 күнбү ал жөнүндө ойлоносуң да. Анткени жайында жайлоого жибересиң, же өзүң багасың үйүңдө. Жайлоодо өлүп калбады болду экен, сазга тыгылып калбады болду экен, кашкыр жеп кетип болду экен деген ойлор болот да. Кышында болсо, кышында аны жанында жүрүп карайсың да. Кел чөбүңдү же, сууңду ич, богуңду тазалайын, тигиндей мынтейин депчи. Анан ошо менен эс албай калып келсиң. Дыйканчылыктын бир жакшы жери жай бою иштейсиң, кышында унутасың да мунучу. Ошон үчүн мал чарбачылыгынан дагы эгерде дыйканчылыкка өтөм деген болсоңуздар, мына ушундай бир артыкчылыктары бар, жайында жакшыраак бир акча иштеп алганга мүмкүнчүлүк болот туурабы кыска сезондо сиз айткандай. Быйыл мисалы канча акча чыгарайын деген оюңуз бар ушул жерде? Быйыл билбеймиз эми. Бага жараша алат го быйыл. 200 сомдон эсептей турган болсок. 250 сомдон эсептесек, ушу 4 тонна, 5 тоннага үмүт кылып атабыз буюрса. 4 тонна чыга турган болсо, 200 сомдон боло турган болсо, 1 тонна 200 миң, ошондо 800 миң сом болот экен. Орточо. Орточо деп коелу, 800 миң сомду мынакей ушул жерде канча сотка? 10 сотка жерде мынакей Расул байке, Кудай буйрса, мындай минимум 500 миңден максимум 800 миңге чейин мындай түшүм алганда азыр мүмкүнчүлүгү бар экен. Аябай өскөн экен да. Мунун түбү көрүнбөйт да азыр, Көрүнөт. Көрүнөт. Түбү бул кандай жанагы? Мына. Ого. Мындай көрүнөт. Муну бирөө менен канча тамак жасаса болот? Жана винегрет деген салат бар го. Ошондон бир мындай чакалап жасап калып тургандай болуп өсүптүр да бул жактачы. Жер сонун болсо, достор, эң башкысы жердин сапаты сонун болсо, мынакей каалаган нерсе, каалаган өсүмдүк өсө берет да. Башкысы ошол жерди оңдош керек. Анан көпчүлүгүңүздөр билесиздер, дыйканчылык жакшы экен деп эле сап-сары топуракка, таштак топуракка мындай өсүмдүк өсө албай турган нерсени дагы эге берген болбойт. Ошондуктан алдын ала агрономдордон кеңеш сурап, сөзсүз дыйкандардан кеңеш сурап билгендерден анан иш баштасаңыз, сиз жаңылбайсыз. Агрономдук жагын кандай кылып атасыз? Бирөөлөр менен иштешип атасызбы? Мен атайын барып турам, бишеке атайын барып, бир жылда барып, 1-2 жолу барып турам. Кеңеш алып турам. Баладай караш керек деген бир сөз бар эмес беле? Ооба, туура. Ошондой эле аябай караш керек да. Тигип коюп эле кээ бирөө өстүрө албай, өспөйт экен дебет да. Муну деген отош керек, түптөш керек. Убагында жанагынтип суюлтуш керек да. Анан ушундай болот. Андай карабаса бул деле жапай сыяктуу болуп, ото басып өспөйт бул деле. Сорто палана. Кичинекей жерге мынакей карасаңыздар, чакаң кылып өстүрүп алган экен да. Дыйканчылыкта өзү ушу негизи кичинекей жер болгон аябай жакшы да. Анткени өзүң эле үй бүлөң менен күн сайын эртеле кеч чыгып көзөмөлдөй аласың. Мына моундай кылып жердин баарын таптаза кылып кармай аласың, ото чөп чыгарбайсың, туурабы байке? Байке деле макул болуп баш керек. Мына Жылдыз эже, өзүңүз ким болуп алектенесиз? Дыйканчылык мененби, үйдөсүзбү же кандай жумуш кыласыз? Мен өзүм мугалим болуп эмгектенем, англис тилден сабак берем. Былтыр күйөөм айтып калды ушундай идея таап. Айылда башка дагы кандай киреше бир кошумча акча алып келе турган. Кошумча акча алып келе турган нерсени изденип отуруп ушуну тапты да. Түшүмдү бир жума эле болуп калды. Биринчи жылы болгон үчүн кеч бышат экен да, кеч байлайт экен.
Кудай буюрса жакында бир жума, 2 жумада бул баардыгы кыпкызыл болуп калат турбайбы? Мугалимдик жумуш өзү балдар чарчатат да. Күндө канча сабак өтөсүз? 5 саат же болбосо 6 саат. 5 саат, 6 саат. Андан тышкары өзүмдүн онлайн курсум да бар. Англис тилби? Интернеттен сабак берем. Кимдерге бересиз? Чет мамлекеттеги окуучуларым бар. Жакта көбүнчө күйөөм иштетет, мен болсо эмемин да. Ото чөптөрдү мен жылам да көбүнчө. Бизде суу менен аябай көйгөй аябай бар да. Суу жок биздечи. Анан бачокко толтуруп алып, мондай капельное орошение менен сугарабыз да. Эле үйдүн залды жыйнап аткандай жыйнайт экенсиз да бул жакта. Ашыкча бир нерсе көрсөңүз эле. Эртең менен үйдү чыгаргандан кийин, саап чыгаргандан кийин мындайча айтканда фитнес да өзүнчө түшөдү. Бекер фитнес. Белди чоюп, колду чоюп, бутту чоюп. Ооба. Өзүнчө бул машыга турганда эме экен да, жакшы экен да. Эртең менен сөз бир 9-10го чейин күн чыга электе отойм. Кечинде дагы үй келе электе отойм, күнүгө отойм да. Өсүмдүк менен да сүйлөшүш керек. Үйдө бир аз гүлдөрүм бар, алар менен да карап сүйлөмөйүнчө жанданышпайт да аларчы. Мына жакында эме өтүп кетти. Мөңтүр жаап кетти. Эми алар тарайм, эгер куурап кетсе алып коем. Ичимен сүйлөшөм да көбүнчөчү. Не дейсиз, оорубагам Алина дейсизби? Жакшы болуп кетти дейсизби? Мындай бар бир мээрим төкмөйүнчө өспөйт го деп ойлойм. Мындай кандайсың? Маанайың жакшыбы бүгүн? Üşüгөн жоксуңбу же ысыган жоксуңбу, суусаган жоксуңбу деп сурайм кээдечи. Ана баягы ичимен сурайм да, өтүп бараткан кишилерди туура эмес түшүнбөсүндөр.